Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 9 апрель 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге шаардын өтө сонун району болуп эсептелген Западныйда жайгашкан Ихлас курулуш компаниясы куруп берген көп кабаттуу новостройка домдун 14-кабатынан сатыла турган однокомнатный квартира тууралуу маалымат бермекчимин туугандар. Бул жерде однокомнатный квартирадан экөө сатыкка коюлду. Чогуу алсаңыздар болот же бөлөк-бөлөк алсаңыздар дагы болот туугандар. Мына ушул 15 кабаттуу дом туугандар. Сатылуучу квартирабыз болсо ушул 15 кабаттуу домдун мына бул блогунда экинчи подъездинде 14-кабатында. Ушул квартира эки квартира тең, однокомнатный квартирадан экөө тең мына ушул жерде жайгашкан туугандар. Ылдый тарабы 3 кабаттуу торговый центр болот туугандар, өзүңүздөр билесиздер. Дареги бул жерде Западныйдагы мына ушул Береке кафесин билесиздер, сквер, ошол эле кафенин эле бет маңдайы болуп калат. Домдун алдына бара бериңиздер, ошол жактан дагы сиздерге маалымат беребиз. Мынакей туугандар, мен айткан кабатка көтөрүлөсүздөр. Бул тарапта лестницасы бар. Кааласаңыздар бул тарапта эки лифт дагы кызматта туугандар. Жакынкы 1-2 айдын ичинде лифт дагы коюлат дейт үйөсү. Эми новостройкаларды билесиздер туугандар. Макташтын кереги жок. Мына ушундай подъездери, коридорлору кеңири болот. Сырт тарапта ар бир квартиранын счетчиктери дагы бар. Мына ушундай. Азыр бул жерде бир бөлмөлүк квартирадан экөө сатыкка коюлду. Мына жакта бирөө, мына жакта дагы бирөө. Ушул жактан баштай берели. Бирон эшик орнотулган, квартиранын ичи кумшубак болгон, электромонтаждары бүткөн туугандар, айнек терезелери дагы коюлган. Киргениңиздерде бул прихожкасы. Кысылбай каалаган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер. Бөлмөлөрү кеңири, прихожкасы дагы кеңири. Жалпы аянты туугандар 49 квадрат метр. Анан бардык условиялары бар. Суу, свет, канализация, отопление, природный газ бардыгы киргизилет дейт. Киргениңиздерде мынакей бул тарапта туугандар душ. Мына жакта киргениңиздерде автомат дагы орнотулган. Анан мына жагы ажатканасы болуп калат, кичинекей болуп турат. Көрүп атасыздар. Бул жагы ажатканасы. Анан бул жагы душ болуп калат окшойт. Турбалары дагы киргизилген, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Анан бул жагы менимче туугандар кладовкасы, себеп дегенде ушул жакка шкаф коюп, ушул жакта кладовка кылсаңыздар болот. Жалпы аянтын айттык, 49 квадрат метр. Бул жери болсо кухнясы, мына ушундай турбалары бүт бардыгы киргизилген, отоплениянын мына жакта түтүкчөлөрү дагы чыгарылган туугандар. Бул жагы лоджиясы, айнек терезелери коюлган, мынакей домдун алды. Мына жакта детский площадка бүт бардыгы бар экен. Бул кухнясы болду ошондо. Анан бул жагы чоң бөлмөсү, зал. Мына ушундай туугандар. Бөлмөлөрү кеңири, потолоктору бийик. Жалпы аянтын айттык. Документтери так туугандар. Болжол менен бир айдан кийин кирип, ремонт кылып жашай берсеңиздер болот дейт үйөсү. Бир айдан кийин уже ачкычтары тапшырылат экен. Анан мына жакта экинчи бир бөлмөлүк квартирасы жайгашкан. Бирок эшикти ачып кирип келе бересиздер. Бул жалпы аянты 50 квадрат метр, бир аз чоңураак. Киргениңиздерде оң тарапта мына ушундай санузели. Караңгы болуп турат. Эми албетте эле туугандар өзүңүздөр дагы кийин келип, көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Бул эң чоң бөлмөсү. Жалпы аянтын айттык 50 квадрат метр. Бирок бул жерде туугандар санузели бир экен. Ал нар жакта көрдүңүздөр. Санузели отдельно плюс чоң кладовкасы дагы бар экен. Мына жакта болсо кухнясы. Мына ушундай. Мынакей туугандар, бул домдун алды. Домдун алдында мына ушундай детский площадка бүт бардык условиялары болот. Анан эң жакшы жери бул домдун алдына машина кирбейт. Ызычуу болбойт мындай айтканда. Болду окшойт, колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылдым туугандар. Ээсинин номери видеонун экранында жазылган. Дагы да чалышып, толук маалымат алып келип көрүп кетсеңиздер болот. Баасын айтайын. Бул квадрат метри чоңурагы 50 квадрат метр. Баасы 36.500-гө бааланды. Анан квадрат метри кичинекейрагы баасы болсо 33.500-гө бааланды туугандар. Бирөөсү 33.500, бирөөсү 36.500 туугандар. Кааласаңыздар отдельно алсаңыздар болот. Кааласаңыздар жок, мен бирөөнү эле алам дей турган болсоңуздар, бирөөнү эле аласыздар. Кааласаңыздар экөөнү тең алып койсоңуздар болот. Анан бул жерде үйөс айтат, разрешение бар экен. Ортодон мына эшикти жабып, квартиранын дубалдарын бузуп, бир эшиктүү квартира кылып койсоңуздар болот экен. Мисалы мындай чоң квартира кылыпчы. Ошондой дагы варианттары бар экен туугандар.
экөөнү тең чогуу алып койсоңуздар болот, кааласаңыздар бөлөк да калсаңыздар болот. Баасын айттык. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Баарыңыздарга ийгилик. Ушундай сонун райондо жайгашкан квартираларды колдон чыгарбаңыздар туугандар.